Башла. УКМК бийликти күч менен басып алууга айыптап 30дан ашуун адамды кармады. Атайын кызмат сурактан кийин 5-өөнү камакка алды. Аларга карата чогултулган аудио-видео материалдардын негизинде кылмыш иши козголду. Алар бийликти күч менен басып алуу максатында массалык баш алмандыктарды жана баш ийбөөчүлүк акцияларын уюштурууну пландаган. Аталган топ жыл бою өз катарына коомдогу окуяларга нааразылык билдирген жарандарды тартуу боюнча максаттуу иштерди жүргүзүп келген. Hazır уже топты жарып келиш керек болуптлагы тартып алыш керек. Мисалы үчүн я внутренне к этому готова. Уже следующее керек. Нормально, если физически Негизги уюштуруучу катары Элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы Роза Нурматованын аты аталууда. Анын жетекчилиги астында бийликти күч менен басып алууга багытталган жашыруун жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлгөн. Бул уюшкан топко өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 100дөн ашык адам тартылган. Алардын ортосунда конкреттүү милдеттер так бөлүштүрүлгөн. Бул топ коомдо кандайдыр бир окуяга нааразычылык пайда болгондон кийин дароо пландарын ишке ашырууну көздөгөн. Бирок бийликти басып алам дегендер уят. Ондай болбош керек. Мына биздин жетекчибиз Садыр Нуркожоевич жакшы иштеп атат. Тынчылык керек бизге. Карапайым элге тынчылык керек. Эмне кереги бар ондойдун? Эми баягы оппозиция өмүрү жакшылык ойлобойт. Бирок элге эң негизгisi биздин кыргыз элине тынчтык керек. Тынчтыкты каалаган элбиз биз. Ошол менен айтарым, ошо оппозициялар уят деп сурашат. Адал биздин республикага, эл журтка, ичип аткан суубузга, демил аткан абалга каршы чыга берсеңер, сиз эле Кудайдын деле көзү бардыр го. Мен айтарым ошол. Жок, азыркы эмелер менен көрөлбөстүк эле баягы бийликке жетелбеген эмелер көрөлбөстүк кылып атат. Көрөлбөстүк кылып атат. Андайларды кармап, эл кошо мамлекетке жардам бериш керек да. Андайлар көп болуп атпайбы азыр? Ошондойлор. Эми азыр бизге ушунча жылдан бeri кыйналып келди, биз дагы аман жашаш үчүн биз дагы ушу мамлекетке жардам беришибиз керек. Белгилей кетсек, бийликти басып алууга айыпталып жаткан Роза Нурматова буга чейин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тарапташтарынын штабын жетектеген. Андан кийин Элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы болгон. Талдоочулар бийликти басып алуу аракетин көргөндөр өлкөнүн тынчтыгына бүлүк салгандар дешет. Алар кызматка жетүү амалында бул кадамга барганын сыпатташууда. Партиянын кызыкчылыгы жумуш алышкана. Ошол партиянын ичинде мамлекеттик бир кызматты берип кое турган болсо, ал ошо боюнча өчөт. Азыркы бийликтин иштеп атканын жокко чыгарышып атпайбы? Жокко чыгарып атышат. Бул бийлик иштей албайт, алар кетиш керек. Ошон үчүн революция кылайлы, өзүбүз барып отурайлы, башкарайлы деген алардын максаты белгилүү болуп атпайбы? Ошондой эле тентүү иштердин натыйжасында алардын кылмыштуу ниетин тастыктаган башка буюм далилдери да алынган. Учурда иштин башка жагдайларын жана тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча атайын тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Алмагүл Байкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.